кароо сынакка негизинен 7 мектеп катышып атат. Айдеркен шаары жана ошондой эле Бийлик айыл өкмөтүнүн мектептери катышып атат. Бул бизге салтта айланып калды. Жыл сайын эле мындай нерселер өтөт. Максат жаштарды бири менен бирин тааныштырып, ынтымакка чакыруу. Ошол конкурстун ичинде негизинде ар кайсы жылдын өзүгө жараша темалар болот. Быйыл биздин Кадамжа районунун 80 жылы байланыштуу. Кадамжа районунан чыккан залкар инсандардан көрүнүш аткаруу болду. Негизинен бүгүн 7 кыз катышып атат. Быйылкы иш-чарадагы ошол шаарыбыздагы жана биздин коңшулаш Бийлик айыл өкмөтү бар. Ошол 10 мектептин ортосундагы окуучу кыздардын арасында сынак өтүп жатат. Жыл сайын эле ушул кароо сынакта биздин эң мыкты деген кыздарыбыз жеңүүчү болуп, башка жогорку конкурстарга өтүшөт. Эми бул иш-чарага биз деле ошол колдон келишинче ушул Ташмурза Искендердин демилгесин көтөрүп, колдоп, жардам көрсөткүлөбүз. Бийлик айыл өкмөтү тарабынан, Айдеркен шаардык мэриясы тарабынан ушул конкурсанттарга, алардын жеңүүчүлөрүнө атайын дипломдорду, сыйлуу белектерди даярдап, колдон келишинче жардамдар көрсөткүлөбүз. Бүгүнкү өткөн иш-чарага мен өтө кубанычтамын. Мен биринчиликти алам деп ойлогон эмесмин. Мен ушул даражага жеткизип даярдаган эжекелериме, мугалимдериме, ата-энеме чоң ыраазычылык билдирем. Мени колдоп келген классташтарыма, мектептин окуучуларына чоң ыраазычылык билдирем. Ушул бизге ушул чоң сынакты өткөрүп берген Искендер акага чоң рахмат айткым келет.